НТС'те жумалык берүүсү студияда Миржан Балыбаев. Саламатсыздарбы? Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. Алдыдагы шайлоого коркунуч жараткан жагдайларды Коопсуздук кеңеши талкуулады. Президент добуш берүүнү административдик кысымсыз өткөрүүнү тапшырды. Канчалык административдик ресурсту колдонсо ошончолук тетири болот депчи. Мен ойлойм, бул маселе дагы жергиликтүү жетекчилердин тарабынан колго алынат. Ал эми юридикалык академия менен айыл өкмөт башчылары президентти тоотпойт окшойт. Мугалимдер студенттерди коркутуп, башкармалар болсо элеттиктерди мажбурлап жатышат. Ошол жерден аты жөнүңөр мы вас выявим, все равно аты жөнүңөр чыгып калат, силерди отчислениеге кетирет деди. Борбордук шайлоо комиссиясы тоскоолдуктарды ойлоп табуучулардын клубуна айландыбы. Боршайком түн жамынып, чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын добуш берүүсүн кыйындаткан чечим кабыл алды. Там много не зарегистрировано. А мы же некоторые кандидаты рассчитывают именно на эту массу маргиналов, которые не зарегистрированы. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ ушул орноткон шартты убактылуу консулдук катуудан өтсүн, сөзсүз түрдө өтсүн. Биз деген ар бир кайсы шайлоочу экенин текшеришибиз, билишибиз керек деп негизсиз ушундай жобону бекитип коюшту да. Өмүрбек Бабановдун өлкөнүн түштүгүндөгү ар бир жолугушуусу миңдеген адамдардын катышуусу менен өтүп жатат. Ноокат районунун борборундагы жыйынга жакынкы айылдардын тургундары дагы агылып келди. Бул жолу Бабанов президенттик программасын тааныштырып, андан соң эл менен бирге чет жерде жүргөн эмгек мигранттарына кайрылып, Кыргызстандын келечегин чогуу курууга чакырды. Урматтуу сыртта жүргөн жарандарыбыз, мынакей биз азыр элибиз менен бирге туруп бардыгыңыздарга кайрылабыз. Сиздер бардыгыңыздар эсиңерге түшүргүлөчү, кантип кыйналып Москвада, Екатеринбургда, Новосибирскте, базардабы, же болбосо жолдобу, кайсыл жерде кыйналып жүрөсүңөр? Бир орунуңар бир квартирага батпай жашап жүрөсүңөр. Урматтуу кыргызстандыктарым, биз ишенебиз. Өзгөрө турган убакытка аз калды. 15 октябрда элибиз алдыга жолдоп туруп, мага ишенип туруп президент кылып шайлап берет деп мен ишенем. Ошондо Кудай буйрукса, сыртта жүргөн Москвадасыңбы, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, кайсыл жерде болбосун, Казакстан, Алматы, Астанада болбосун, бардыгыңар Кудай буйрукса, мен жумуш орундарды түзүп туруп, сөзсүз түрдө ата энеңерге, балдарыңарга кайтып келесиздер, урматтуу элим. Biz sizlerdi kütüyoruz Kırgızistan'ımızda. 15. Oktyabr'da doğuş berет деп kütüyoruz. Ulu Kırgız memleketin kurarız. Kütüyoruz. Atınız kimsiniz? Hamit Hacı. Hamit Hacı. Balanız vardı. Banda balanızı kaydın koymuşu. Şöyle koymuşu. Buna mikrofon kaydın. İbrahim bana aşağıya mikrofon sonucunasın ki yıllardan beri. Ben sen sağımdır. Her gün mesela işbirle karşı çıkılat. Rahmet. Migrantlar bazı görüşlerine çakırıp getirdim. Selamlar söylüyorlar. Sizlerle işiniyoruz. Gidiyoruz. Rahmet adam. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы кечээ түн жамынып, чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын добуш берүүсүн кыйындаткан чечим кабыл алды. Мыйзам боюнча 3 айдан ашык убакыт өлкөдөн тышкары болгон жарандарыбыз кайсы мамлекетте болсо Кыргызстандын жакынкы консулдугуна каттоого туруп гана добуш бере алат. Ал эми 3 айга чейинки мөөнөткө чет өлкөгө чыккан кыргызстандыктар Кыргыз консулдугуна кайрылып, форма 2 бланкын толтуруп добуш берүүгө катышат. Бирок эми Боршайком кечээ түнгө чейин отуруп кабыл алган чечимге ылайык, чет өлкөдө 3 айдан аз мөөнөткө барган жарандарыбыз дагы консулдук каттоого тургандан кийин гана добуш берүүгө катыша алат. Муну менен Кыргызстандан тышкары жүргөн жарандардын, анын ичинде эмгек мигранттарынын шайлоого катышуусуна кошумча тоскоолдук жаралды. Бул борбордук шайлоо комиссиясы түн жамынып көпчүлүккө угузбай кабыл алган алгачкы чечим эмес. Я бы предложила поставить формулировку, что с постановкой на временный консульский учет до завершения выборного процесса, скажем так, в течение 10 дней после установления итогов голосования. Потому что в течение 5 дней мы опубликовываем списки, вывешиваем на каждый участок списки голосовавших. И после этого, наверное, уже консульский учет автоматически может быть утрачен. Но почему они просят уполномоченные органы оставить этот
временный конский учет, именно для отчетности и учета, чтобы их не обвинили в том, что какие-то большие группы людей проголосовали, и у них нет следов от этих людей, кроме одного заявления формы 2. Миллион – это 400 участков по 2500 на территории России. Представляете, это вот вскрыть вот этот пласт, сами люди не пойдут. ФМС России сразу их привлечет к ответственности за то, что они не стоят на регистрации. А там много незарегистрированных. А мы же некоторые кандидаты рассчитывают именно на эту массу маргиналов, которые не зарегистрированы. Мыйзам боюнча, анан кийин өкмөт берген жобо боюнча, мамлекеттин сырткары 3 айдан ашыкча жүргөн адамдар консулдук катууну өтүш керек да. А мен айтам 3 айдан көп чыкпагандар да толтурат да, биздечи балким окууга барат, балким операцияга же дарыланууга барат, же болбосо кайсы бир тойго барат, башка бир иш-чараларга барышы мүмкүн маракелерге. Андан кийин барып ушул өзүнүн жарандык укугун аткарыш үчүн добуш берейин деп эгерде биздин дип өкүлчүлүккө кайрылса, эми жок кечирип кой, сен убактылуу консулдук катуудан өтүшүң керек деп турат да. А бирок биздин конституциялык мыйзамда так жазылып турат. 15-birden 4-bölümünde ар бир шайлоочу, чечекте жүргөндө шайлоочу өзүнүн паспортун, кайсы бир паспорт болбосун, ID картасы болобу, чет жакка чыгуучу паспорт болобу, же болбосо жумуш паспорту, дип паспорту болобу, ошонун көчүрмөсүн коштоп туруп, ошол форма 2 эле жазып беришип болчу да. Арыз бир эле арыз жазып беришип болчу. Дип өкүлчүлүккө ошонун негизинде гана шайлоочунун тизмесине киргизишет да, мыйзам боюнча. А Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ ушул орноткон шартты убактылуу консулдук катуудан өтсүн, сөзсүз түрдө өтсүн. Биз деген ар бир кайсы шайлоочу экенин текшеришибиз, билишибиз керек деп негизсиз ушундай жобону бекитип коюшту да. Дүйшөмбүдө Коопсуздук кеңешинин отуруму болуп, анда 15-октябрдагы шайлоого даярдык тууралуу маалымат угузулду. Президенттин төрагалыгы алдында өтчү бул кеңеш жаңы мамлекет башчысын тандоо маселесине арнап атайын жыйын курганы алдыдагы өнөктүк ары олуттуу, ары татаал болоорунан кабар берет. Коопсуздук кеңешинин отурумун Алмазбек Атамбаев ачып, бирок жыйындын башында президент көп сөз сүйлөбөстөн дароо эле докладдарды уга баштады. Добуш берүү процессине даярдык өз нугу менен жүрүп жатканы айтылып, уюштуруу иштери тууралуу Боршайком, мамлекеттик каттоо кызматы жана өкмөттүн тиешелүү жетекчилери маалымат беришти. Ошону менен бирге 3-сентябрда Кара Суу шаардык кеңешине болгон шайлоодогу одоно көрүнүштөр дагы талкууланып, бирок отурумдун ал бөлүгү жабык эшик артында өткөндүктөн журналисттерге кеңири маалымат берилген жок. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн айтымында Кара Суудагы окуялардан улам административдик ресурска жол бербөө тууралуу көп сөз болуптур. Бул көйгөй Кыргызстандагы ар бир шайлоодо өтө курч турганы белгилүү. Добуш берүү процесси заманбап ыкмалар менен уюштурулуп, автоматташтырылганы менен бөрк ал десе баш алган жетекчилердин эски оорусу тыйылбай жатат. Элди өз эркине койбой, таңоолоо менен мажбурлоо токтобосо, анын кесепеттери Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратуучудай болуп калды. 15-октябрда президенттик шайлоо ызы-чуусу жок, таза жана ачык өтүшү керек. Саясий өнөктүккө даярдыктар өз нугунда жүрүп жатканы 11-сентябрда болгон Коопсуздук кеңешинин кезектеги отурумунда айтылды. Шайлоо күнү 2375 добуш берүү тилкеси иштейт. Быйылкы жылдын 8-сентябрына алынган маалымат боюнча Кыргызстанда 3,055,442 жаран биометрикалык каттоодон өткөн. Сейчас идет активный период уточнения и в соответствии с законом за 20 дней до. Азыр шайлоочулардын тизмесин тактоо иштери активдүү жүрүүдө. Мыйзамга ылайык добуш берүүгө 20 күн калганда шайлоочулардын биринчи такталган тизме силинет. Ал эми 5-октябрга чейин мамлекеттик каттоо кызматы жыйынтыктоочу тизмени бекитет. Учурда жарандардан 42 000 арыз түштү. Алар катталган аймакта эмес, жашаган дареге боюнча добуш берерин билдиришти. Арыздардын көпчүлүгү Бишкек жана Ош шаарларында кабыл алынды. Шайлоо күнү 5370 автоматтык урна иштейт дешет өкмөт мүчөлөрү. Алардын айтымында электроэнергиясы менен камсыздоодо мурдагыдай үзгүлтүктөр болбойт. Мындан тышкары электрондук түрдө сакталган шайлоочулардын өздүк маалыматтары, алардын электрондук добуштары коопсуз системада сакталып, аны өзгөртүүгө мүмкүн болбойт экен. После завершения стресс-тестов и доработки программного обеспечения Азыр жабдууларды текшерүүдөн өткөргөндөн кийин системаны коомдук көрсөтмөгө чыгарууну көздөп жатабыз. Биз талапкерлерге, алардын өкүлдөрүнө көз карандысыз эксперттер менен журналисттерге системанын объективдүү иштегенин көрсөтөбүз. Ал автоматтык түрдө иштейт жана шайлоонун жыйынтыгы тууралуу так маалымат алууга жол берет. Саясий өнөктүктүн жыйынтыктарын өзгөртүүгө сырттан кийгилишүү мүмкүн эмес. Президенттик шайлоодо талапкерлер жана электорат үчүн ыңгайлуу шарт түзүү үчүн уюштуруу иштеринде шайлоо кампанияларына атайын түзүлгөн республикалык штаб
каттап көмөк көрсөтүп жатыптыр. Азыркы учурда шайлоону уюштуруу процессине терс таасирин тийгизип, кооптонууну жарата турган маселе жок десем жаңылышпаймын. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдыдагы президенттик шайлоону өткөрүү боюнча ушул убакка чейин жүргүзүп келген жана алдыда дагы жүргүзө турган иштери шайлоону ачык, таза өткөрүп, шайлоо процессинин бардык катышуучуларына административдик ресурстарды колдонууга жол бербөөгө багытталууда. Аны менен бирге коомдук тартип катуу сакталып, мыйзам бузгандарга карата ыкчам чаралар көрүлөт дейт Зилалиев. Жалпы шайлоо участоктарында коомдук коопсуздукту жана тартипти милициянын 9500дөн ашуун кызматкери жана 9000ден ашык ыктыярдуу элдик кошундар камсыз кылышат. Ар бир шайлоо участоктарына жооптуу кызматкер бекитилип, атайын түзүлгөн кайгылуу кезметтери коюлат. Ички иштер министрлиги жана коопсуздук комитети менен биргеликте иштелип чыккан комплекстүү иш-чаралардын негизинде республикабыздын бардык аймактары көзөмөлгө алынып, террордук иштерди жасоого аракет кылгандарга катуу чаралар көрүлөт. Кара Суу шаарындагы саясий өнөктүктө мыйзам бузгандарды жоопкерчиликке тартуу маселеси коопсуздук кеңешинде жабык эшик артында талкууланган. Эми негизинен чогулушта белгиленип кетти административдик ресурсту колдонбоо боюнча. Анан негизи эле ушул биздин кыргыз элибиздин мүнөзү дагы айтылды. Канчалык административдик ресурсту колдонсо ошончолук тетир болот депчи. Мен ойлойм, бул маселе дагы жергиликтүү жетекчилердин тарабынан колго алынат. Албетте шайлоо процессине мындай киришпеш керек. Бул элибиз өзү тандап, өзү неме кылыш керек да. Шайлоодогу административдик ресурстар боюнча, жанагы бюллетендер боюнча, жанагы немелери батпай калбады бюллетендер кесип туруп, ошол боюнча жана Кара Сууда болгон мыйзам бузуулар боюнча ошону аныктоолордун негизинде жоопкерчиликке тартуу боюнча жана НТС телеканалына жанагы азылып аткан балдар боюнча ошонун изилдөөлөр иштери жүргүзүлсүн деп, күнөөлүү болсо мыйзам түрүндө толук кандуу жооп берсин деп ошондой тапшырмалар жазылды. Алмазбек Шаршеновичтин бир нерсесин мен байкадым, ал киши таза шайлоо өткөнгө бул принципиалдуу Кыргызстандын президенти катары мен үчүн өтө маанилүү деп киши айтты. Мындан улам өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоодо мыйзам бузууларга жол берилбеши керек деп баса белгиледи. Шайлоо таза, жакшы өтсө эл кабыл алат. Шайлоо жаман өтсө эл кабыл албайт. Ошондуктан шайлоо таза өтүш керек. Президенттин бул билдирүүсү административдик ресурсту колдонууга даярданып жаткан аткаминерлерге чоң эскертүү дешет саясий талдоочулар. Есть, конечно, в различных органах, на местах или в центральных органах, люди, которые понимают, что они просто здесь находятся. Негизги мамлекеттик кызматтарда отургандардын жардамы менен жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында иштеп калгандар бар. Алар көнүп калган жагдайдын өзгөрүүсүн каалашпайт. Азыр негизги кадр саясатын парламенттеги фракциялар жүргүзгөнү менен баары бир жергиликтүү жетекчилер шайлоонун жыйынтыгына жеке каалоосу менен таасир этүүгө аракеттениши мүмкүн. Демек административдик ресурс колдонулбайт деген кепилдик жок дешет серепчилер. Административный ресурс всегда используется во время предвыборной агитации. Административдик ресурс дайыма үгүт жүргүзгөн учурда колдонулат. Аны шайлоочулардын жетиштүү добушун албай калышынан корккондор, мурда жетекчилик кызматтарда иштеп, шайлоочуларга басым көргөзүп келгендер колдонушат. Көбүнчө өзүнүн күчүнө ишенбеген, дайыма популисттик убадаларды берген талапкерлер административдик ресурсту колдонушат. Мындан улам өлкөнүн жана элдин тагдыры шайлоочулардын колунда. Жарандар өздөрү гана өз келечегин аныктай алат дешет адистер. Я думаю, что бояться-то нечего. Эч нерседен коркуштун кереги жок. Шайлоочуга басым көрсөтүү бизде кылмыштуу топтордун барымтага алуу жолу менен жүргүзүлбөйт да. Тескерисинче, ар бир шайлоочу жарандык милдетин сезип, чын каалоосу менен добуш бериши керек. Кандайдыр бир материалдык же социалдык көйгөйлөрдү талапкерлердин эсебинен чечүүгө аракет кылбашы керек. Бул үчүн азыркы мыйзамда оор жазалар каралган. У народа есть конституционное право, это право избирать и быть избранным, да? Элдин колунда конституциялык укугу бар. Ал добуш берүү жана шайлануу, шайлоого катышуу менен эл өзүнүн пикирин билдирет. Азыр үгүт учурунда татыктуу талапкерди аныктоого мүмкүнчүлүк бар. Ошолорго гана добуш бериш керек. Президенттик шайлоого чейин коопсуздук кеңешинин дагы бир жыйыны өтөрү күтүлүүдө. Бул алдыдагы саясий өнөктүккө даярдык эң жогорку деңгээлде көзөмөлдөнүп, добуш берүү чындыгында эле таза жана адилет өтөт деген үмүт берет. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык. Коопсуздук кеңешинин чечимдери азырынча өлкө аймактарына жете элекпи? Айтор административдик ресурсту тыюу жөнүндө эң жогорку мамлекеттик деңгээлде айтылса дагы, бул жаман адат ооздукталары азырынча күмөн болууда.
Бишкектеги билимдүү мугалимдерден тарта алыскы айылдардагы момун мусулмандарга чейин бир талапкерге жүгүнтүү аракеттери токтой элек. Аравандагы айыл өкмөт башчысы Аравияга өз айылына каттагандай барып турчу адамдарга добуш бербесек күнөө болот деп Олдоксон үгүттөдү. Бишкектеги юридикалык академиянын окутуучулары болсо башкага добуш берем деген студенттерди окуудан кетиребиз деп коркутушууда. Атасынан башканы тааныбаган административдик ресурстун күчүнө өкмөттөн бир аз да болсо көз каранды адамдар туруштук бере алчуда эмес. Таза суудан баштап таза коомго чейин бир талапкердин пайдасына иштетип жатышат. Адилет үгүт менен ынандыруунун ордуна күчкө салып көндүрүү болуп жатканына демейде калыстыкты карманып, үн катпай турчу кыргыз саясатынын ардагерлери дагы кайдыгер карап тура албайбыз деп чыгышты. Жар салганы бир, иш жүзүндө башка болуп жатканын көргөн саясаттын аксакалдары таза шайлоосуз, таза коом болбойт деген билдирүү жасашты. 15 октябрда өтчү президенттик шайлоодо административдик ресурс колдонуу коркунучу тууралуу бул жумада 2 күн катары менен жогорку кеңештин жалпы отурумунда сөз болду. Бейшембиде палатанын жыйынында жогорку окуу жайлардын мугалимдери студенттерди конкреттүү бир талапкерге добуш бересиң деп кысым көрсөтүп жатканы айтылды. Кечээ эле мына юридикалык академиянын бир мугалими, запистер бар, студенттерди Сооронбай Жээнбековго үгүттөп атат. Анан опрос кылып атат. Кимдер дагы кайсы башка кандидаттарды колдоп атасыңар деп. Кээ бир студенттер эми биз пока не определились деген жооп берип атышат. Бир кыз болсо Яза Бабанова десе чыгышке дейт. Эми мен ойлойм бунун баары тең будет опубликовано, көрө алабыз. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова айтып жаткан материал интернетке чыкты. Ал жерге мугалим студенттерди президенттик шайлоодо КСДПнын талапкерине добуш берүүгө үндөп, коркутуп жаткан аудио жаздырма жайгаштырылган. Если вы потихонечку критерии башка фамилияны жазып алсаңар бүттү. Всем известно прекрасно, что КГЮА за СДПК, за Жээнбекова. Эжекемдеги отчисленияга кетирет. Булар да мисалы үчүн барып туруп, если бөлөк бирөөгө шайласа, булар да отчисленияга кетирет. Да. Рахат, сен жекесиң. Как это не знаю, определяйте всем темами. Кто за Бабанова? Все свободно. Биздин чыгармачылык топ аудиториядан куулган кызды издеп табышты. Ал юридикалык академиянын студенти Чолпон Жээнбекова экени аныкталды. Чолпондун айтымында аудио жаздырмада айтылгандардын бардыгы чындык. Юридикалык академиянын башкаруу жана укуктук факультетинин 2 курсунун студенттерин куратор жыйынга чакырып, КСДПнын талапкерине добуш берүүгө ачык эле үндөгөн. Ал эми 4 сентябрдан бери группадагы 25 студенттин паспортторунун көчүрмөсүн чогултулуп, окуу жайдын ичиндеги шайлоо участкаларында добуш бергидей кылып даярдап жатышып. Эгерде ошол СДПКга шайлабасаңар азыр эле айтып коет. Биз силерди юр академиянын участогуна киргизбей эле бөлөк жакка каттайлы деди. Себеп дегенде баягы ошол жерден аты жөнүңөр мы вас выявим, все равно аты жөнүңөр чыгып калат, силерди отчисленияга кетирет деди. Потому что силер юр академиянын баягы мыйзамына баш ийбей атасыңар, баш ийбеген болосуңар деди. Көпчүлүк эми студенттер башын көтөрүп сүйлөшө алган жок. Бардыгы өздөрү үчүн коркуштуу да, чынын айткандачы. Депутат Зиядин Жамалдинов Жалал Абад облусунда административдик ресурс колдонулуп жатканын билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында кызыктар тараптар президенттикке талапкерлердин үгүт жарнактарын алдырышууда. Ошондой эле студенттерге кысым көрсөтүп жатат. Жалал Абад облусунда ЖАГУ деген университет бар, мамлекеттик. Ошонун ректору студенттерди бүгүнкү күндө мажбурлап форма 2-ни толтуруп, ушул жерден добуш бересиңер дагы СДПКнын талапкерине добуш бересиңер деген иштер жүргүзүп жатыптыр. Бүгүнкү күндө администрациялык ресурс колдоно башталыптыр. Өткөндө премьер-министр шайлап атканда ушул жерден Сапар Жумакадырович айтты эле. Биз шайлоого аралашпайбыз деп. Ошондон Ашырбек Мойдунович ошо жердеги мекемелерге, айыл өкмөттүн башчыларына, акимдерге тапшырма берсин. 3 сентябрда Кара Суу шаардык кеңешинде депутаттарды шайлоодо орой мыйзам бузуулар байкалган эле. Ал эми шайлоону таза өткөрөбүз деп убадалаган. Премьер-министр Сапар Исаков Кара Суу шаардык кеңешине шайлоодо кетирилген мыйзам бузууларга байланыштуу ким жоопкерчиликке тартылганы боюнча маалымат берилет. Мындан улам депутаттар мамлекеттик каттоо кызматы менен Борчайкомдун өкүлдөрүн жогорку кеңештин отурумуна чакырууну сунушташты. Мына Асан Алиев деген мырза айтып атат, мен уруксат бердим, ошону кескенге деп. Бюллетени – это бланки строгой отчетности, имеющие несколько степеней защиты. В законе так указано. Эмне үчүн бир киши болсо өзүнүн буйругу менен кесе бергиле деп, бул эмне жөн эле кагаспы?
Ошондуктан ошол кишинин борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн ошол жерде болгон төрайымынын дагы мен ойлойм жоопкерчилиги каралыш керек. Эмне себептен ушундай окуяга жол беришти? Бул өздүк тасманы Азаттык өзүнүн сайтына жарыялады. Мында Арабан районундагы Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Шүкүрулло Файзуллаев Сооронбай Жээнбековдун пайдасына үгүт жүргүзүп жатканы тартылган. Акыркы жолу мамлекет качан асфальт кылып берди эле. Бул киши келгенден кийин болду. Мына черемушка бүттү, көпүрө боло турган жерге чейин келди. Муну ким кылды? Сооронбай Шарипович. Ал кишинин акыркы айда жасаган иштерин айтып коеюн дедим да. Ал киши динчил үй бүлөдөн. Үй бүлөсү менен жубайы, бала чакасы менен Ажыга барган. Бир тууган агасы араб мамлекеттеринде элчи болгон, Оштун мэри болгон. Кабага 8 жол кирген экен. Бир тууган энеси Асылбек Шарипович спикер болуп турганда, 8 депутатты ибадат кылганы алып барганда, ошол жактын падышасы Кабаны ачып берген. Ал деле Кабага кирген. Ушундай намаз окуган киши туруп, башкасын колдосо кыянатчылыкка барабар болот. Бул хадисте да бар. Ушундай мыйзамсыз аракеттерден улам Кыргызстанда таза шайлоосуз таза коом жок аттуу жарандык кыймыл түзүлдү. Аны мурдагы президент Роза Отунбаева, Жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Медеткан Шеримкулов, Абдыган Эркебаев, Зайнидин Курманов, мурдагы өкмөт башчылары Апаз Жумагулов, Феликс Куловдор түзүштү. Алар шайлоонун өтүшүнө байкоо салып, бардык мыйзам бузууларга реакция жасап турушат. Мына бийликти айтып атат, таза өткөрөбүз деп ошол тилектешпиз. Бирок мындай угулуп калып атат. Мен өзүм жеке жакында Ош областында, Баткенде, Жалал Абадта мындай аралап өтүп сүйлөшүп келдим. Кантип ресурс колдонуу аракеттери бар экен. Башка талапкерлер жагынан акча, финансы жагынан колдонуп жүрүп атыптыр, мыйзамсыздыктар болуп атыптыр. Биз ошону айыптайбыз. Биздин тилегибиз мына азыр таза коом курабыз деп атат. Анын башкы себеби, өзөгү, башаты таза шайлоо болуш керек. Жарандык кыймылдын чечимдери юридикалык күчкө ээ эмес жана аны эч ким каржылабайт экен. Жумасына бир ирет топтолушуп, саясий өнөктүккө байланыштуу катталган мыйзам бузууларды талкуулашып, ага чара көрүү үчүн укук коргоо органдары менен БШКга кайрылышат экен. Мындан сырткары кыймылдын мүчөлөрү жер-жерлерди кыдырышып, эл аралык байкоочулар менен кызматташып, саясий өнөктүккө дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдурууга аракет жасашат. Юридически, конечно, мы понимаем, что мы не суд. Албетте, биздин ишибиздин юридикалык күчү жок. Анткени суд же боршайком эмеспиз. Бирок мыйзамдуулук жана легитимдүүлүк деген эки түшүнүк бар. Легитимдүүлүк бул ишеним. Эгер биз шайлоонун жыйынтыгын легитимдүү эмес деп атасак, саясий кырда ал кандай өзгөрөрүн элестетсеңер, ошондой талапкерге же болочок президентке эл кантип ишенет? Кандай болгон күндө да туура тандоо элдин колунда дешет адистер. Алардын айтымында 15 октябрь өлкөнүн жана элдин тагдыры үчүн маанилүү окуя. Бул күнү ар бир жаран кысым көрсөтүү, административдик ресурска баш ийбей, татыктуу талапкерге өз эрки менен добуш бериши керек. Мирбек Айтикеев, Аман Бакиров, Элизат Эркинтур, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык. Дүйшөмбү. Өткөн аптада республика боюнча катталган жол кырсыктарында 10 адам көз жумду. Баткен областынын Кадамжай районунда 2 унаа кагышып, бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү каза болгон. Ал эми Бишкек-Ош жолунда жалпысынан 3 автоавария болуп, 6 киши өмүрүнөн ажырады. Президенттик шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөөчү эл аралык байкоочулардын саны 89га жетти. Алар Россия, Молдова, Румыния мамлекеттеринин шайлоо комиссияларынын өкүлдөрү. Ошондой эле КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынан, шайлоо системасы эл аралык фондунан, эл аралык демократиялык институттун өкүлдөрү иш алып барышат. Эл аралык байкоочуларды каттоо добуш берүүгө 5 күн калганда токтотулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрүнүн компетенттүүлүгүн карап чыгыш керек. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаттары билдиришти. Эске салсак, БШКнын отурумунда Кара Суу шаардык кеңешине депутаттарды шайлоо талкууланып, одоно мыйзам бузуулар катталган жок деген чечим чыгарышкан. Шейшембе. Ысык Көл областындагы милиция кызматкерлери жанында 850 грамм гашиш затын алып жүргөн 3 жаранды кармашты. Баңгизаты 50 ширеңке кутусуна салынып, атайын баштыкка катылган. Шектүүлөрдүн биринде атайын күзөт башкы башкармалыгына таандык болгон кызматтык күбөлүк чыккан. Бул фактка байланыштуу кылмыш иши козголду. Талаш шаарында 100дан ашуун адамдын катышуусунда митинг болуп өттү. Алар жер үйгенин иштеткен компания чегерген каражаттар максатсыз пайдаланып жатканына нараазачылыгын билдиришүүдө. Алардын айтымында Талаш шаарынын инфраструктурасын оңдоого бөлүнгөн 43 миллион сомду калаадагы драма театрынын курулуш иштерине жумшоо аракети болуп жатат.
Ош областынын 30 адыр айыл өкмөтүндө 300 үй бүлө документтери бар болгонуна карабай жер тилкелерин ала албай жүрүшөт. Алардын айтымында айыл өкмөтүнүн айрым кызматкерлерине акча да беришкен. Бирок жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жер жок деп жооп кайтарышкан. Ага байланыштуу документке ээ болгон жарандар абалды иликтеп көрүп, менчикке берилчү жерлер сатылып жатканын аныкташкан. Шаршембе. Чүй областынын Панфилов, Москва жана Жайыл райондорунда куралчан адамдарга издөө жарыяланды. Тартип сакчылары перехват планын жарыялады. Бул аракетке интернет булактарына чыккан маалымат негиз болгон. Тактап айтканда, Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнө куралдуу кол салуу болуп, Кара Балта шаарында адамдарга ок атылды деген маалымат тарган. Шаар ичинде оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга уруксат берип, эл аралык же шаар аралык каттамдарда жүргүнчү ташууга тыюу салыш керек. Мындай сунушту такси кызматын көрсөтүү ассоциациясы айтууда. Эскерте кетсек, Ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын санын азайтуу максатында 2018 жылдан тарта оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салууну көздөөдө. Улуу Британиянын футбол боюнча мыкты машыктыруучулары Кыргызстандагы жаш спортчуларга мастер-класс көрсөтүштү. Биздин жаш таланттар өнөрүн көрсөтүшүп, убагында Англиянын улуттук курама командасынын мыкты футболчуларынын мактоосуна татышты. Машыгуу 3 күнгө созулуп, жергиликтүү тренерлер да англиялык кесиптештеринен жаңы ыкмаларды өздөштүрүүгө жетишти. Бейшембе. Президент Алмазбек Атамбаев жумушчу сапар менен Россиянын Сочи шаарына барды. Өлкө башчысы Россиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Мындай эки тараптуу кызматташуу жана Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында тараптардын өз ара аракеттенүүсү боюнча бир катар маселелер талкууланды. Жалал Абад областынын Каракөл шаарынын мэри Ильяс Эркеевдин журналисттерден маалымат алуу укугун чектеп, сессияны токтоткону боюнча маселе жогорку кеңеште каралат. Медиа эксперттердин айтымында Каракөлдүн мэри журналисттик ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек. Эске салсак, Каракөл шаардык кеңешинин сессиясынан мэр Эркеев НТС телеканалынын журналисттерин чыгып кетүүсүн талап кылган. Транспорт жана жолдор министрлигинин айрым кызматкерлерине карата кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура менен Улуттук коопсуздук комитети бирге иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгында министрликтин кызматкерлери 17 миллион сомдук чыгым келтиргени аныкталган. 2015 жылдын май айында Евразия экономикалык биримдигине кирүү жараяны учурундагы электрондук жабдууларды сатып алууда мыйзам бузуу болгону аныкталган. Жума. Сирия жана Ирактагы террордук уюмдардын катарында согушкан кыргызстандыктар жарандыгынан ажыратылат. Бул боюнча вице-премьер-министр Темир Жумакадыров билдирди. Ага жаңы кабыл алынган баш мыйзам жол берет дейт Жумакадыров. Анын айтымында учурда террордук аракеттерге аралашкандарды жарандыгынан ажыратуу боюнча так механизмдер иштелип жатат. Бишкек-Ош жолунда катталган жол кырсыгында 6 адам көз жумду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде, кырсык аталган трассанын 480 чакырымында Жалал Абад областынын Нокен районунун Достук айылдык аймагында орун алган. Мында 3 унаа кагышып, 5 адам жеринде каза болсо, бирөө бейтапканада үзүлгөн. НТС-тин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Келерки дем алыш күндөрү көрүшкөнчө аман болуңуздар. Азыр болсо Айбек Бибосуновдун Сереп авторлук берүүсүн көрүңүздөр.